Саламатсызбы, сиздер менен БК Медиа каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуз. Грузия Путинди сөккөн журналисттен Улам телеканалдын иши өзгөртүүгө учурады. Грузияда оппозициячыл Рустави 2 телеканалынын эфири 7-июлда бир канча саатка үзгүлтүүгө учурап, кайра жанданды. Буга аталган телеканалдын журналисти Георгий Габуниянын 7-июлдагы соңку автордук берүүсү себеп болду. Анда Габуния эфирден орус тилинде Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылган жана анда ооз алгыс жаман сөздөрдү колдонгон. Мындан кийин 8-июлга караган түнү өздөрүнүн Тбилиси шаарынын тургундары деп атаган оңдогон адам Рустави 2-нин имаратынын алдында топтолгон. Алар Георгий Габунияны эки өлкөнүн ортосунда кастыкты козгоду деп айыпташкан жана журналист менен кошо телеканалдын директорунун кызматтан кетишин талап кылышкан. Мындан Улам телеканал ишин токтото турууга аргасыз болгон. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили менен өкмөт башчы Мамыке Бахтадзе да журналисттин билдирүүсүн айыптады. Рустави 2 телеканалынын башка директору эфирде сөгүнүүгө жол берилбей турганын айтты, бирок ал өлкө башчыларынын билдирүүсүн телеканалдын ишине кийлигишүү цензура катары сыпаттады. Тбилисиде 2 жумадан ашык убакыттан бери Орусияга каршы нааразычылык акциялары өтүп жатат. Мөөнөтсүз митингдер Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Гавриловдун айынан башталган. Ал 20-июнда Грузияга православ өлкөлөрүнүн парламент аралык ассамблеясына төрагалык кылыш үчүн барган. Оппозиция Гавриловдун парламентте төрдө спикердин ордуна отуруп алып жыйын өткөргөнүнө кыжырданган жана алар муну Грузияны сыйлабастык катары баалашкан. Көлдүн тургундары россиялык туристтин жоготкон бир капчык акчасын кайтарып берди. Ысык-Көл облусунун тургундары жана милиция кызматкерлери эс алууга келген Россия жаранын жоготуп алган документтерин жана акчасын таап алып кайтарып берди. Бул тууралуу аталган дубандын милициясынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында 5-июль күнү балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө Россиянын Белгород облусунун Новый Оскол шаарынын тургуну Вячеслав Андреев кайрылган. Турист милицияга тамчы айылына эс алууга бара жатып, Боом капчык айылындагы Кызыл көпүрө участкасында барсеткасын унутуп таштап кеткен. Ал 40 мүнөттөн кийин кайра келип таппай калганын айткан. Кол баштыктын ичинде паспорт, айдоочулук күбөлүк, автоунаанын техникалык паспорту, ошондой эле 20 000 рубль, 15 000 тенге жана 16 000 сом. Баары биригип 40 200 сом болгонун билдирген деп айтылат маалыматта. Кийинчерээк жоголгон буюмду жергиликтүү тургундар таап алып, Тоң райондук милиция бөлүмүнө жеткирип бергени белгилүү болду. Акча менен буюмдарды ээсине кайтарып берүү үчүн милиция кызматкерлери тамчы айылына келгенде туристтин Чолпон Ата шаарына кеткенин айтышкан. Аталган факты боюнча жайкы туристтик мезгилде коомдук коопсуздукту сактоого тартылган бардык милиция кызматкерлери кабарланып, анын жайгашкан жерин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлө баштаган. Бир суткадан кийин туристтик милициянын кызматкерлери жоголгон буюмдун ээсин таап, документтерин жана акчасын толугу менен кайтарып беришкен. Турист Андреев милиционерлердин мындай кадамына абдан таң калуу менен ыраазычылыгын билдирген. Тажикстанда бир абактан экинчи абакка жеткирилип бараткан 14 кылмышкер нанга ууланып каза болду. Тажикстанда бир абактан экинчи абакка жеткирилип бараткан 14 кылмышкер каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазууда. Белгилүү болгондой 7-июль күнү Хужант жана Истарвашан колонияларынан дүйшөмбүдөгү Нурек жана Яван колонияларына жеткирилип бара жаткан 128 кылмышкердин 14-ü каза болду. Тажик өлкөсүнүн юстиция министрлигинин басма сөз кызматы кылмышкерлер нанга ууланып каза болгонун айтышты. Белгилүү болгондой кылмышкерлерди жеткирип бара жаткан кербен 6 жолдо токтогон. Тамактануу учурунда кылмышкерлердин бирөөсү 16 адамга 3 нан тараткан. Жарым саат өтпөй кылмышкерлер өзүн жаман сезе баштаган деп жазылат маалыматта. Дарыгерлер бардык аракетин жумшап, ууланган 16 адамдын ичинен 2 гана адамды сактап кала алышкан. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, атайын тергөөчү топ түзүлгөн. Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алмамбетова Матраимовду сөктү. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гүл Алмамбетова Раим Матраимов жана аны колдогон тарапташтары боюнча ой пикирин өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына сөгүнгөн сөздөр менен билдирди. Эске салсак, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мавлянова үйлөнүү тойдо кыздар төшү жана алыс ачык көйнөктөрдү кийбеши керек экенин айтып, пикирин социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган. Анын бул пикири талкууга алынып, Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гүл Алмамбетова сөгүнгөн сөз менен жооп берген.
Батукаевдин иши боюнча УКМКнын мурунку төрагасы өлкөдөн качтыбы? Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулганы тууралуу козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөөчүлөр УКМКнын мурунку төрагасы Бусурманкул Таабалдиевди суракка алууну көздөшкөн, бирок 70 жаштагы УКМКнын мурунку төрагасы азыркы мезгилде кайда экени белгисиз болууда. Бул тууралуу 24 KG агенттиги жазды. Маалыматка ылайык Таабалдиев өлкөдөн Батукаевдин иши боюнча камалуулар башталганда эле чыгып кеткен. Бусурманкул Таабалдиев 2011-жылдан 2013-жылга чейин Коопсуздук кеңешин жетектеген УКМКнын төрагасы болуп, 2013-жылы дайындалган. Эксперттердин айтымында Коопсуздук кеңешинин андан соң атайын кызматтын төрагасы Бусурманкул Таабалдиевдин Батукаевдин мыйзамсыз абактан чыгуу ишине катыштыгы болуусу мүмкүн. Эске салсак, 2013-жылы ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акын Таабалдиевге таянуу менен Батукаевдин айыккыс ооруга чалдыкканын жана өлүм алдында экенин коомчулукка жар салган. Айрым маалыматтарга ылайык Бусурманкул Таабалдиев Турцияга качкан. Фейк аккаунттар башында Фарид Ниязов турабы же Атамбаевпы? Мамлекетибиздин азыркы саясий абалына байланыштуу социалдык тармактарды колдонгондордун арасында фейк аккаунттарга жамынып, ар кандай ой-пикирлерди айткандар бар. 27-июнда Жогорку Кеңештин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алып кол тийбестиктен ажыраткан, ушуга байланыштуу фейк аккаунттарда күч алганы байкалып турат. Албетте Атамбаевдин акча каражаттары менен каржыланган фейк аккаунттар үчүн Кыргызстандын келечеги кызыктырбайт, алардын ой-пикири элди бири-бирине кайраштыруу болуп саналгандай. УКМК интернеттеги социалдык тармактарда аймак жана улут аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү иликтеп жатканын кабарлады. Мекеме тараткан маалыматта Жазык кодексинин 313-беренесине ылайык расалык, улут аралык, диний, аймактык кастыкты козутуу үчүн 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралганы эске салынган. Урушчаага Аким президенттин сынына калды. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Анжиян облустук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысын Шайтан Айбан, импотент саламаттыкты сактоо министрин Айбан министр Сөрөй деп кемсинткен Анжиян облусунун башчысы Шухрат Абдрахмановду сынга алды. Шавкат Мирзиёев 5-июлда өткөн видео селектордук жыйында Шухрат Абдрахмановдун жоруктары тууралуу кабары бар экенин айтты. Мен сени сыйлайм, бирок интернетте сен тууралуу тараган маалыматтарды угуп жаман болдум, өзүңдү карма, деди Мирзиёев. Аким күнөөсүн сезгенин айтып кечирим сурады. 2019-жылы июнь айында Анжиян облусунун башчысы облустук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Авазбек Абдрахмановду жыйын учурунда катуу тилдеген. Буга башкармалыктын кызматкери Акимдин үстүнөн башкы прокуратурага даттанганы себеп болгон. Салянованын саламаттыгы начарлап баратат. Бул чындыкпы же акча алуулар камакка барса эле ден соолугу начарлап калабы? Турсунбек Акын деген бар. Батукаевди чыгарбасак 3 күндөн кийин шордуу өлүп калат деп жар салган. Арийне 3 күн эмес 6 жыл өттү. Батукаев таскактап оюн салып жүрөт. Азырынча Тукең Салянованын ден соолугу боюнча үн ката элек. Мыйзамдагы Ууру Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган Салянова Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 26-июнга чейин номер 1-тергөө абагында кармалган. Кийин анын абактагы мөөнөтү 26-августка чейин узартылган. Салянова 15-июнда саламаттыгынан улам ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра тергөө абагына жеткирилген. Туугандары ага дарыгерлер жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюшканын айтышкан. Камактагы экс башкы прокурор, парламенттеги Ата Мекен фракциясынын мурдагы депутаты Айда Салянованын оорусу күчөп жатат. Бишкектеги номер 1-тергөө абагына кайра которулгандан бери анын саламаттыгы начарлай баштаганын адвокат Рабига Садыкова билдирди. Башкы прокуратура Конгантиев боюнча чечим кабыл ала элек. Башкы прокуратура Молдомуса Конгантиевге карата чыккан чечимге байланыштуу шаардык сотко кайрыла элек. Бул тууралуу бүгүн 8-июлда Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева билдирди. Анын айтымында апелляциялык арыз берилеби же жокпу соттун чечими колго тийгенден кийин белгилүү болот. Мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө чечим бизге берилгенден кийин ал маселе каралат. Азыркы учурда чечим келип түшө элек, деди ал. 5-июлда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди актаган. Анын адвокаты Икрамидин Айткулов прокуратура 10 күн аралыгында бул чечимге каршы шаардык сотко кайрылса болорун билдирген. Конгантиевге 2005-жылдын 24-март, 2010-жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери кызматтык ыйгарым укуктарын аша чабуу, шалаакылык менен кылмыш иши козголгон. Прокуратура Конгантиевди 6 жылга камап 100 000 сом айып пул салууну суранган. Анын 2010-жылдагы окуяларындагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кыскарып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган.
Бүтүрүүчүнүн 38% өтпөй калды, бирок элеттен чыккан мыктылар көбөйүүдө. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 38% жогорку окуу жайына өтүүгө зарыл босогодон өтпөй калышты. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшыруу аземинде билдирди. Бирок президент быйылкы жалпы республикалык тестирлөөдө алтын сертификат жана эң жогорку балл алгандардын 57% аймактарда окуган улан кыздар экенин канааттануу менен белгилей турганын айтты. Ошол эле учурда өлкөбүздүн билим берүү системасын каржылоо деңгээли ички дүң өнүмдүн 6%-ын түздү. Бул прогрессивдүү билим берүү системасы бар Финляндия, Малайзия, Франция, Эстония мамлекеттеринин деңгээлинде. Президент жаштардын татыктуу билим алышына, эмгектенишине шарт түзүү бийлик үчүн негизги багыттардын бири экенин айтты. Ал тестирлөөгө катышкандардын орточо баллы туруктуу өсүү тенденциясына ээ болуп жатканын кошумчалады. Быйыл алтын сертификатка 52 бүтүрүүчү татыктуу болду, алардын 19-у аймактардан келгендер. Алмазбек Атамбаев ички иштер министринин башкы тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. Алмазбек Атамбаев ички иштер министринин башкы тергөө башкармалыгына күбө катары чакыртылды. Чакыруу бүгүн 8-июлда Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйүнө жеткирилген. Бул тууралуу Super KG порталына Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында ички иштер министринин кызматкерлери чакырууну таштап кетишти. Анда кайсыл иш боюнча экени жазылган эмес. Чакырууда Алмазбек Атамбаев эртең 9-июлда башкы тергөө башкармалыгына бара турганы жазылган.